Урматтуу Мухаммедкалый Душекевич, сизге бул ачык аспан саясатын колдоп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анткени 15 жылдан бери жылбай турган нерсе жылып атат. Буюрса биздин коллегалар 3-чү окууда колдоп берсе, мыйзам жаңы жылдан күчүнө кирип калса, ал боюнча иштеш керек болот да. Буюрса бул мен ойлойм экономиканын көп тарабына көп салымдар кошула турган нерсе. Менин биринчи суроом, азыркы убакта эң актуалдуу болуп аткан таза аба маселесин кантип чечебиз? Бул өтө чоң келечекте биздин балдардын көбүнчө жаш балдардын ден соолугуна чоң катастрофа алып келиши мүмкүн да. Азыр мамлекеттик органдар мойнуна алыштан коркуп атат, бирок 6-7 эсе кир болуп атат аба Бишкекте. Ош да ошого жакындап атат. Кандай чечүү жолдору бар? Мен баянда бул маселе боюнча чогулуш өттүк. Мына Иса Шешенкулович отурат. Мурунку шаарды, Бишкекти пландаганда өзү жана Роза Ветров деген болгон да. Ушулардын баары азыр көрүнгөн кычыктарга, участоктарга үй салдыра берип, ошо да бузулуп атат. Бул боюнча да биз мэрге да тапшырма бердик азыр. Бул боюнча өзүнчө иштеп чыгыш керек. Экинчиси жанагы машиналар боюнча. Булардын баары машинадан чыгып атат да. Электромобилге өтүү боюнча саясатты күчөтүшүбүз керек. Ал жерге инвестор тартышыбыз керек, жана инфраструктураны түзүшүбүз керек. Коомдук транспортты колубуздан келген азырчы. Коомдук транспортты ошо өткөрүшүбүз керек да. Үчүнчүсү эми түтүн чыгып атканы көмүр жагып атат көбү. Бишкектин тегерегинин баары азыр мына жаңы конуштар болду. Көбү ошо көмүр жагат. Булардын баарын тең ошол зыяндуу зат чыкпаган, жанагындай түтүн чыкпаган бир техникалык бир мүмкүнчүлүктөргө алып келишик деп ойлойм. Муну Газпром компаниясы менен сүйлөшөлү деп атабыз. Газпром Кыргызстан. Себеби дегенде көмүр менен жаккан менен газды колдонуп жаккан, мен ойлойм, анча-мынча баасынан айырмасы бар. Ошончо да туура саясатын алып барып, биздин борборубузда ошондой бир экологиялык жактан тазалоо механизмдерин киргизишибиз керек деп ойдомун да. Газпром өзүнүн милдетин так аткардыбы, сатып алып атканда айткан милдеттенмелерин? Аткарып атат. Канча сом инвестиция кылыш керек эле, канча кылды? Аткарып атат. Эми жакында биз чогулуп ушул боюнча сүйлөшөлү деп атабыз. Ошол келишимде эмне каралган, эмнени аткардык, эмнени аткарган жокпуз деп. Азыр газификация жүрүп атат, жаңы конуштар кирип атат. Азыр статистикасын да балдар айтып берсин. Эгер сиз өкмөттөн токтом кабыл алсаңызчы, бардык мамлекеттик органдагы служебный машиналар газга өтсүн деп. Бул актайт да. Ошо мен айтып атканым, колубуздан келген мамлекеттик жакты ошол электромобилдерге газ тармагын өткөрөлү. Рахмат. Экинчи суроо. Бул ювелирлер маселеси. Биздеги Кыргызстандагы ювелирлер өздөрү Кыргызстанда чыккан алтын сатып ала албайт экен да. 1 тонна алтын алса Кыргызстанда 1000 адам жумуш менен камсыз болот экен. Анан биз буну жогорку кеңеште да көтөрдүк эле. Эмне болду бул маселе? Чечилип атабы? Алар сырттан алышат экен. Өткөндө биз чогулуш өттүк бул боюнча дагы. Неме болду? Жумушчу группа түзүлдү, жумушчу топ. Ал жерде баа билесиздер, Бабачук деген биздин жараныбыз бар, мекендешибиз. Мен эми ага убада берген, барып ошонун жанагыдай материалдык техникалык базаларын карайлы деп. Алтынды ушул жерден ала турган механизмди азыр даярдап атабыз, алышат. Алышат. Буюрса 2019 чечилет. Мен ойлоп атам, бул жерде бизде ушунчалык алтын чыгат, бирок ювелирдик биздин тармак жок болгону бул туура эмес өзүчү. Жөн эле биз куюп эле башка жака чыгарып атабыз да. Ювелирдик тармакты өзүнчө бир чыгарсак, экономиканын тармагы кылып, мен ойлойм, көптөгөн адамдарыбыз ошол жерден жумушчу орун түзөт деп. Бул маселе 2019 чечилет да. Чечилет. Үчүнчү маселе. Ош шаарында жаңы аэропорт куруш үчүн 500 гектар жер бөлүнгөн да. Бирок кызыктар инвесторлор да бар. Өкмөт ошо конкурс жарыялабайсыздарбы? Жеке мамлекет, жеке менчик мыйзам негизинде частный инвесторлорго. Муну чогулуп сүйлөшөлүк, келип атат. Буну бериш керек да. Ош шаары ошондо Фергана өрөөнүн борбор боло алат да, мүмкүнчүлүк болот. 10 миллион население бар. Мен ойлойм, салыш керек да, тартыш керек инвесторду. Өкмөт ушунун үстүнөн иштебейби? Иштеп атабыз. Анда силер ачык конкурс жарыялагыла, келсин инвестор. Анткени кызыктар тараптар бар да. Жакын арада айтабыз. Мен ойлойм, сиз да катышасыз деп. Авиация тармагын туура түшүнгөн, жакшы түшүнгөн киши катары. Рахмат. Үчүнчү маселе. Азыр биздин экономикабыз негизинен мигранттардын акчасына кармалып турат да эми. 2 миллиард акча келип атат Россиядан. Анан булар барган сайын азаят. Мигранттар ал жакта ушунден пайдаланып азыр акылдуу, билимдүү балдарды чыгарып албаса, келечекте мен бир чок боло турган нерсе албайтам да. Ошон үчүн мына билим берүү тармагында акыркы убакта билим берүү министрлиги ошол баягы жаңы чыккан дүйнөдөгү жаңылыктарды киргизгенге аракет кылып, бир жаңы жаңылыктар болуп атат, бирок баары келип туруп мугалимдердин айлыгына такалып атат да.
8 миң 10 миң сом алган мугалимден балада сапаттуу билим берүүнү талап кылыш кыйын болуп атат. Өтө кыйын болуп атат да, мораль укугубуз жок болуп атат. Кантип мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз? Анткени бул мугалимдердин айлыгын көтөрмөй сайын башка нерсеге кыйын кылыш. Анан эгер биз азыркы убакта балдарыбызга сапаттуу билим бере албасак, мамлекеттин келечеги коркунучтуу болот. Мен азыр Дастамек Арыспекович, мен кагаз жүзүндө сунуш бердим. Добушка да коюп бересиңиз, токтом түрүндө өкмөттү 2019 жылы мугалимдердин айлыгын көбөйтүү боюнча милдеттендирүү боюнча. Оюңуздар кандай өкмөттүн бул? Бул эң маанилүү маселе. Анткени азыр мамлекетте акылмандар айтып атат. Мамлекеттин келечегин көргүн келсе, ошол мамлекеттеги балдардын билимине көңүл бур депчи. Абдан туура айтып атасыз, Абдыгабыл Мамарасулович. Билимдүү эл өзү сөзсүз түрдө жакшы жашоого татыктуу болот деп. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин да программасында ушул медицина тармагына, саламаттык сактоо тармагына, анан билим тармагына эң биринчи көңүл бөлөбүз деген. Биз ошону аткарышыбыз керек. Мына азыр мен жана айтып кеттим, саламаттык сактоо тармагында башталды айлыктардын акырындан көтөрүү боюнча. Категория менен. Билим берүү тармагында азыр жумушчу топ түзүлдү. Иштеп атат өкмөттүн курамында. Ошолор кандай тыянак чыгарат? Ал жерде реформа болуш керек билим тармагында, сөзсүз түрдө. Жөн эле бир акчасын көтөрүп коюу эмес, реформа кылып туруп анан айлыгын көтөрүшүбүз керек да. Мен ойлойм бул сөзсүз болот. Эми ошол 8 миң 10 миң сом алган мугалимден баланын билим сапатын көтөр деп талап кылыш кыйын да. Кыйын. Ошон үчүн эң биринчи ушуну кылыш керек. Дастамек Арыспекович, мен да айтып коеюн, ушуну добушка коюп бериңиз, кийин өзүнчө. Рахмат.